Ассаламу алейкум достор. Розаның ашканасы бүгін сіздерге жалбырақ печеньесінің рецебini бөлішмөкчү. Қымырына 100 грамм қаймақ май, 100 грамм өсімдік майы, 2 жұмыртқа, 180-200 грамм тегерегинде спот сахар пудрасы, 100 грамм тегерегинде крахмал кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Жакшылап аралашкан аралашмабызга 1 пакет ванилин, 1 кичинекей чай кашыкта разрыхлитель жана алышынча un кошуп камыр жууруп алабыз. Камырды өтө каттууда, өтө жумшакта кылбашыбыз керек. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушундай камыр жууруп алуубуз керек. Эми ушундай жалбырак формаларын берип колубуз менен листке тизип алабыз дагы, үстүнө бычак менен ушундай бир сызыктарды атып чыгабыз, сызыктарды коюп чыгабыз. 180 градуста бышырып алып, муздагандан кийин шоколадты бенмари жолу менен эритип алабыз дагы. Шоколадка муздаган печеньебизди бир батырып алып, кайра листке тизип коебуз. Бир канча убакыттан кийин шоколадыбыз катып, печеньебиз даяр болот. Бенмари жолу деген бул кайнак суунун үстүнө идишке шоколадты салабыз дагы, кайнак суунун үстүнө коюп эритип алабыз. Каналыбызга каттала элек болсоңуздар, катталып ой пикирлериңиздерди бөлүшө кетиңиздерди суранабыз достор. Печеньебиз даяр.